Урматтуу кыргыз халкым, мен жөнөкөй эле айылдык бир адаммын. Эми кайрылып, азыраак болсо да бир кайрылып коюуну чечтим. Эми мен азыркы кайрылып коеюн деп чечкенимдин себеби мына азыркы болуп аткан бизде кырдаалдар, азыркы болуп аткан иш-чаралар, мына бизге азыркы мына Садыр Жапаров менен Ташиев азыркы бийликтин кылып атканы биз жөнөкөй адамдар 100%, почти 200%ке чейин биз буларды колдойбуз. Анан эми бизге бир эле түшүнүксүз эле нерселер болуп атат. Кээ бирки баягы бизде мына кече жакында эле депутаттар сүйлөп атат. Буларды бир мыйзамсыз камакка алды деген сөздөр болуп атат. Эми ошол депутаттарга менин бир кайрылайын деген нерсем, ошол силерди канчалаган эл колдоп шайладык, допустим. Эми ошол жерде силерде ошондой уурлук кылгыла деген мыйзам барбы деген суроолорду берейин дедим, урматтуу депутаттар, сиздерге. Анан ушундай кылып аткан, ушундай бир эл үчүн көп нерсени ачка чыгарып аткан адамдардын артынан бул нерселер мыйзамсыз, анан олордун урдаган мыйзамдуу деп айтып отурганыңар, бул такыр эле түшүнбөйбүз да, булар өзүңөрдү алып качып. Эми эл кайсыл тарапта болсо, бийлик ошол тарапта болуп атат деген гана түшүнүктү айткым келет. Анан эми дагы бир айтып кетчү нерселер, урматтуу мекендештер, ушул жакындай булар эми, мен ойлойм, булар жөндөн жөн эле камабай атса керек. Эми ошолго кичине бир баягы тууганчылык, ол кылып, бул кылып, баягы кичине көтөрүлө калган нерселерге бир сабырдуулук менен ушундай бир мекенчил нерселерге келсек, ушул нерсе жакшы боло белет дейбиз. Эми азыр көрүнүп эле атат го кылган нерселерди, бир үстүдөн бир карап турса, бул убакка чейин эч бир кылбаган президенттерди ушулар кылып атат. Эч ким козгой албаган нерселерди ушулар козгоп атат. Почти мен ойлойм, булар өлүмгө дөм да коркпой өздөрүнүн башын тобокелге салып, ушу кыргыз элинин, кыргыз журтунун кызыкчылыгы үчүн иштеп аткан адамдарга пут тозгонубуз, анча-мынча тетирбая кеткен, анча-мынча пикетке чыккан адамдар ушу сабырдуулукка чакырат элем. Сот чечет, сот. Соттун бардык нерсени мыйзам чечсин. Ошол жерде эми кичине чыдай турсак, биз ошо жакы пикеттерге чыкпай, ар бирибиз тууганчыл, уручул болуп баягы нерсени колдобой, эртең сот эле, сотто бардык нерсе бир күнү деле айтып атышат. Эми ошол нерсе агын көрсөтөт. Ошол бир ай чыдап турса, ошол жерде аг болсо агы, анан кийин эч нерсени мойнуна кое албаса, эч бир күнөөсүн мойнуна калбай жөн камап аткан болсо, значит ошол адамдарга мына биз деле эл деле кошулуп бергенге эл карап турбаса керек, ал адамды камаса. Эми ушул нерсеге кыйла чыдамдуу болгонубуз жакшыбы деп ойлойм. Булар болбоско эле баягы көтөрүлө бербей, азыркы бийликти кичине колдоп турсак, жакшы болот эле го деген ойлор. Рахмат сизге. Аты жөнүңүз кандай? Алтынбек Сардыбанаев.